лейкоз же болбосо ак кан оорусу. Лейкоздо кан пайда кылуучу органдарда клеткалардын көбөйүшү менен тагыраак айтканда өсүп жетилбеген клеткалар пайда болуп, кан пайда болуу бузулат. Адамдын иммунитети түшүп, негизги органдардын иштөөсү бузулуп, кан азайып, ак кан оорусу пайда болот. Ак кан оорусу онкологиялык оору деп эсептелет. Ак кан деген элдин ичиндеги сөз, термин научно острый лейкоз, хронический лейкоз деп бөлүнөт. Ал баягы кемик деп которулат, костомоз деген сөз. Ал да как орган сыяктуу бир система. Ошол костомоз кемикте 8 түрдүү кан клеткалары бышып жетилип, анан ошол даяр болгон клеткалар канга чыгып, анан канда өзүнүн функциясын аткарат. Ошол кан клеткалары, ошол 8 түрдүү клетканын ар биринин өзүнүн жашоо мөөнөтү бар. Ошолдун ичинен ак клеткалар аз эле убакта жашай турган клеткалар бар, көп убакта жашай турган клеткалар бар. Ошол керектүү болгон клеткалар менен камсыз кылуу үчүн костомоздо клеткалар тынымсыз бөлүнүп турат. Ошол бөлүнүү убагында жүргөн ошол процесстин эсебинен ушул именно ак кан деген жашка карабай, мисалы башка онкологический ооруларда жашы улуу болгон кишилерде кездешсе, ак кан кичинекей балдарда да бар, бардык жашта бар болуп атат. Оорунун алдын алуу дарттын оор түрүнө өтүп кетүүсүнө бөгөт коет. Кандай гана оорунун түрү болбосун, алгачкы белгилери байкалар замат тийиштүү адистерге кайрылуу керек. Ал эми бүгүнкү биз сөз кылып жаткан ак кан оорусунун алгачкы белгилери: адамда чарчоо пайда болот, дем алуу кыйындайт, боор жана көк боор шишийт, кээде буту ооруп баспай калуу коркунучу туулат. Биринчи белгилери баягы анемия деген сөз, ал синдром, анемический синдром дейбиз, аз кандуулук синдрому. Анда киши басканда энтигип, жүрөгү тез согуп, алы кетип, көзгүдөн өзүн көрсө кумсара баштайт. Андан башка бул баягы кызыл клетка эритроциттин астыгын азайып баратканынан болгон синдром. Андан башка тромбоцит деген клетканын азайып баштаганын билдирген синдромдор денесинен баягы урулбай эле көгөргөн жерлер пайда болушу мүмкүн. Ал көгөргөн жерлер чоң болгон кровоподтек деп эсептелинет. Анан майда болгон точечный, кичинекей петехиальный да болушу мүмкүн. Көбүнчө эң мындай инфекционный осложнениялар көбүнчө оозтон, анан задний проходдон башталат. Ошондуктан алар оозунун ичинде ошол өнөкөт оорулар болсо, ал катуу болушу мүмкүн. Оозун таза, гигиенаны сактагандарда жеңилирээк болушу мүмкүн. Стоматиттин белгилери пайда болот. Алар ошон үчүн кээде стоматологко да барышы мүмкүн. Абалы кескин начарлап келген бейтаптарга онкогематология бөлүмүндө керектүү жардам көрсөтүлөт. Алгач бейтаптын кандын группасы такталгандан кийин адис тийиштүү жардамын берет. Бул кабинет трансфузионный терапия деп аталат. Центрде толугу менен кан кошулмалары менен камсыз кылат. Центрден, толук центрде. Эки бөлүм, это онкогематология и гематология бөлүмүндө. Кан республикалык кан борборунан кандар алынат. Өзүнчө холодильник бар. Өзгөчө эрмаса өзүнчө холодильникте сакталат. Бул жерде группалары менен кандар турат. Экстренный случайларга дагы кандын группалары бар. Экинчи холодильниги свежезамороженная плазма үчүн. Бул холодильникте дагы плазма сакталат. Тоже ар бир группа боюнча сакталат. Андан башка тромбоциты сактала турган тромбомешалкабыз бар. Кабинетте групповая резусовместимость текшерилет. Ар бир пациентке ошол канына төп келеби
биринчи группасын көрөбүз, больнойдун группасын, донор берген кандын группасын. Республиканский центрден алынган кандын эки кан бири-бирине төп келеби, эч кандай реакция болбойбу, ошонун баардыгы текшерилет. Радиациялык нурдануу аталган дарттын эң негизги себептери болуп саналат. Ошондой эле түрдүү тазалоочу жана кир жуучу каражаттар, май куюучу жайлар, тамеки өстүрүүчү талаада иштөө кооптуу болуп эсептелет. Ошол теоретически 4 түрдүү причинасы, себеби бар деп эсептелет. Бул бир эле кандын онкологический оорулары эмес, бүт деле онкология оорулары. Алардын эң биринчи радиация. Радиациянын өзүнүн өлчөмү бар. Ошол бир өлчөмдөн көп болгондо ошол ооруларды алып келет. Химический мутагены деп коет. Атайын ар түрдүү жерде тамакта болобу, жууп тазалаганга керек болгону, же краска ремонтторго керек болгон баардыгы эле атайын бир текшерүүдөн өтүп, адамга зыяны жок деген сертификаттарды алып анан сатылыш керек да. Кээде ошол нарушениялар да болушу мүмкүн. Бул хлор содержащие вещества деп коет. Алар да бар. Кээ бир дарылар производстводон снимать этилип атат. Ошол кошто мозго чейин таасир этип, чучукка таасир эткен дарылар да кээде чыгып кеткен мезгилдер болгон. Бул биздин колдонуп жүргөн эле баягы хлорка деп атпайбы, ошол деле превышать этпеш керек нормадан. Анын баары таасир этет. Андан башка генетически уже кишинин генинде бар болгон, бүтүлүп аткан процесс сыяктуу да болушу мүмкүн. Бул да далилденген генетическая предрасположенность деп туура которуп албадым. Анан төртүнчү бул теория аябай тарап акыркы күндөрдө ошол алдыга чыгып атат. Вирусная теория, вирустардан келип чыгат деген теория. Ал вирустарды менен биз мисалы оорубаган киши жөн эле алып жүрүүчү болот дагы, иммунитети слабый болгондо ал уже баягы жаман таасирин көрсөтүп, размножение болот дагы, ошол анан баягы хромосомный нарушенияларга алып келип, ошол клональный ооруларды пайда кылат деген теорияда көбүрөөк далилденип жатат азыр. Лейкоздун өтүшүп кеткен түрүндө канда тез өзгөрүүлөр болуп, адамдын дене табы көтөрүлөт. Аз кандуулук пайда болот. Эң өкүнүчтүүсү, көпчүлүк органдардын иштөөсү бузулуп, шишикке айланат. Бул оору менен эркектер көп ооруйбу же аялдарбы? Жана аялдар эне болуу бактысына ээ болобу деген сурообузга ар бир оорунун өзүнүн изилдөө дүйнө жүзү боюнча изучация этилет. Бул атайын школаларда статистикасы ар бир оорунуку өзүнчө. Ошол лейкоздор деп бир группаны айтып атабыз. Анын ичинде 30тан ашык оору бар. Ошонун ар бир статистикасы бар. Жаш боюнча өзгөчөлүгү бар, жыныс боюнча да өзгөчөлүгү бар. Ошондой кээ бир ооруларда аялдар көп ооруса, көп ооруларда наоборот эркектер көп оорушу мүмкүн. Мисалы кээ бир лейкоздор только мындай жаш улуу кишилерде гана болсо, мисалы острый лимфобластный лейкоз деген балдарда бар. Мисалы балдарда ооруп калган балдардын жарымдан көбү ошол острый лимфобластный лейкоз менен оорушат. Көп эле аккан оорулардын түрлөрү балдарда жок, кездешпейт. Ал бүгүнкү күндө илимий ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча программная терапия, химиотерапия деп айтабыз. Ошол программаны алганда стерилизация деген сөз бар. Ал ошол бала боло турган клеткаларга зыяны бар. Ошон үчүн бирок статистика боюнча акыркы жылдарда ал ошол гинекология областындагы технологиялардын баары өнүгүп жатат. Любой клетканы баягы жидкий азот деп коет, криоконсервация жүрөт. Минус 190 градус и вышеде ошол клеткалар тирөөдөн сакталат. Ал клеткаларды колдонуп, кийин балалуу болуп атышат. Өнөкөт лейкозду миелом оорусу көп кезигет. Арзыган эне 60 жашта. Бул оору менен 3 жылдан бери дарыланып келет. Өз убагында дарыланып, азыр абалынын жакшы болгонуна кубанат. Жаңы келгенде баса албай, таптакыр өйдө тура албай жатып калгам. Анан ушулардын ак эмгегинин натыйжасында, ушулардын жакшы мамилесинин натыйжасында, ушулардын ушул лечениясынын дарылоосунун натыйжасында
мынантип өйдө болуп жакшы болуп калдым. Мен оорубай эле жүргөм да. Анан бир күн эле башталды оору. Куусуп эле ушундай таптакыр эч нерсе аш кыла албай суу ичсем деле кусам. Анан кийин бул жака келдим, келип анализ тапшырдым. Күнүмдүк тамак ашта таза, нукура азык түлүктөрдү колдонуу, татууларды азайтуу керек. Анткени татуулар жана курамында цикламат, сахарин бар суусундуктардан алыс болуу абзел. Бул курамы бар суусундуктар рак оорусуна чакырат. Аз эле мындай симптомдору билинген убагында же профилактикалык түрдө деле вирустарга текшерилиш керек. Гепатит Б, С, Эпштейна-Барр деп коет, папиллома вирус деп коет. Жөн эле герпес баарыбызда 70% населениеде бар деп коет. Вот ошолорду азыр могу противовирусная терапия деген направление аябай өнүктү. Мисалы гепатит С мурда дарыланбайт деген оору болчу. Азыр мына дарысы болду 2 айда. Алда таблетка түрүндөгү эле дарыны ичип жок кылса болот да. И башка дагы эффективный противовирусный деген дарылар пайда болду. Ошонун баарын вакцинация жүрөт, элдер азыраак жуксун үчүн. Ал вакциналарды мисалы бизге окшогон медициналык организацияларда сатып берет. Сиздер көрүп жаткан бул кан ооруларынын бири болгон гемофилия оорусунун көрүнүштөрү. Көпчүлүгүбүз бул ооруга маани бербейбиз. Маалыматыбыз аз десек да жаңылышпайбыз. Бул дарт кандын көп агышы менен мүнөздөлгөн тукум куума оору болуп эсептелет. Өз учурунда туура дарыланбаса, акырында майыптык алып келет. Гемофилия бул кан оорусу сейрек кездешүүчү тукум куума кан оорусу болуп эсептелет. Бул ооруда кандын уюш процессине керектүү заттардын жетишпестиги аныкталат. Ошол себептен ар түрдүү кан агуулар менен коштолот бул оору. Бул оору негизинен эркек балдар гана ооруйт. Аял кишилер ушул жабыркаган генди алып жүрүүчүлөр, носитель деп коет, алып жүрүүчү болуп эсептелинет. Бул оору X хромосомасына байланыштуу болгондуктан эркек балдар гана оорушат. Ар түрдүү кан агуулар болот бул ооруда. Аталган оору тукум куучу оорулардын тизмесине кирет. Оорунун генин аялдар гана алып жүрүшөт, бирок өздөрү оорушпайт. Мисалы, энеси Со, ал эми атасы гемофилия менен ооруса, бул учурда балдары сырткы көрүнүшү боюнча Со, бирок кыздары гемофилия генин алып жүрүүчү болуп эсептелет. Эгерде энеси гемофилиянын аллелин алып жүрүүчү болуп, атасы бул дарт менен оорубаган болсо, анда бардык кыздар бул ооруну алып жүрүүчүлөр болот да, ал эми уулдарынын жарымы гемофилия менен оорушат. Бул оорунун белгиси төрөт үйүндө баланын ымыркай кезинде эле байкалат дейт дарыгер. Алгачкы белгилери төрөт үйүнөн башталышы мүмкүн. Себеп дегенде ушул гемофилия дартынын 3 түрдүү абалы болот. Жеңил, орто жана оор. Оор абал болгондо балдар ушу төрөлгөндө энеден чыкканда эле ушу кефалогематома деп коет, башында кандын уюп калган белгилери көрүнөт да. Ошондой эле киндикти кескенден кийин узак кан агуулар байкалат. Ошондой эле балдардын мелена деген симптомдор болушу мүмкүн. Бул жанагы заң менен кошо кан агуулар байкалат да, төрөт үйүндө эле. Кийин бала чоңоюп, мындай жөрмөлөп басканда ар түрдүү кан агуулар байкалышы мүмкүн. Ошол жанагы негизги белгилеринен бул муундарга кан агуулар болот да, гемартроздор деп белгиленет. Көбүнчө ушул тизе муундары, чыканак муундары ушул улам жабыркалып, ошо кан агуулардан ар түрдүү кан агуулардан жабыркалып, анан ошол муундардын оорусу башталат да. Жана ошол абал балдардын майып болгонуна себеп болот. Кичинекей кезден эле балдар майып болуп калышат да. Ошондой эле кийинчерээк ар түрдүү медициналык процедуралар болгондо, мисалы үчүн тишти жулдурганда же болбосо балдарды сүннөткө отургузганда, ошо ар түрдүү узак кан агуулар менен коштолот ошол процедуралар. Ошол кээде ошол биринчи белги болуп бизге балдар гематология бөлүмүнө ошол ата-энелердин кайрылганын себеби ошондон болушат да.
Бул дарт менен жабыркаган жаш балдар өзгөчө камкордукка ээ. Анткени көп кан жоготуудан кийин бала жарык дүйнө менен кош айтуу коркунучу туулат. Эгерде бала ичи менен жыгылып калган болсо, ички органдарынан заматта эле кан агуу пайда болот. Бул учурда бөйрөк кокустап калса, бөйрөккө кан толот да адам шишийт, ден соолугуна коркунуч келет. Негизи гемофилия кичинекей кезинен баштап эле белгилүү болот. Кээде эле жеңил түрлүү болбосо, жеңил түрү ушул травма алгандан кийин же хирургиялык операциялардан кийин узак кан агуулардын кесепетинен ошондон себеп болуп аныкталат да гемофилия экени. Аларды сүннөткө отурса болот. Азыр биз ошол маселелер менен да элекпиз. Себеп дегенде гемофилияга байланыштуу дарылар тарыхта 30 жылдан балким 1990 жылдардан баштап факторлар деген жетишсиз ошол заттардын дарылары уже колдонуп жүрөт да дүйнөдө. Бизге бул дарылар 2008 жылдан баштап гана келишти. Бул дарылар ошо өзүнүн аттары да болот, ошо фактор 8 жана фактор 9. Себеп дегенде гемофилиянын эки түрү бар. Гемофилия А ошо фактор 8 фактордун жетишсиздиги болуп эсептелинет. Гемофилия Б бул фактор 9 фактордун жетишсиздиги болуп эсептелет. Демек, ошол дарылар азыр колдонсок, бул бейтаптарга бардык толук дарылоону биз камсыз кыла алабыз да. Ошондо бул ар түрдүү кан агууларды токтотсо да болот, жана ошондой эле ар түрдүү керектүү операцияларды ушул дарылардын себебинен жасаса болот. Сүннөткө отургузса болот, тишти жулдурса болот. Эгерде Кудай сактасын мындай экстренный операцияга муктаж болуп калса, анда ошол сөзсүз түрдө ошол дарыларды куюп туруп, анан кийин операцияны жасаса болот. Гемофилия дарты менен ооруган адамдардын саны 300дөн ашуун. Көпчүлүк бейтаптар түштүк аймактарынан келишет. Ата-энелердин баласын дарылоого каражаты жетишпегенден улам бейтаптар убакыт өтүп кеч кайрылышат. Канчалык эрте кайрылуу оорунун алдын алууга, айыктырууга чоң таасир бар экендигин адистер айтып келишет. Бул дарт менен ооруган адамдар кайсы ооруга жакын болушат? Оору менен ооруган адамдар, кичинекей балдар жана айтып кеткендей, муун ооруларына душар болот да. Анткени тез-тезден муундарга кан уюп, ошол кан муундарды талкалайт. Тизе муундарын, чыханак муундарын. Ошон үчүн балдар тилекке каршы кичинекейинен эле майып болуп калышат. Мектепке, бала бакчага бара алышпайт. Башкача айтканда, илим билим ала алышпайт. Көбүнчөсүн ушул үйлөрүндө жатышат. Башкача айтканда, кыйын мамлекетке тарабынан, мамлекетке да өз үй бүлөсүнө да кыйынчылыкка алып келүүчү дарт болуп атат да. Ал эгерде жана айтып кеткендей дарылар болсо, анда мындай проблема жок болот эле да. Анан ошондой эле азгандуулуктар болушу мүмкүн. Себеп дегенде кан агуулардан улам бейтаптарда ошо темир азгандуулук болушу мүмкүн. Ошондой эле азыркы учурда биз дагы деле кандын компоненттерин колдонобуз дары катары. Бул ошол факторларды ичинде факторлар бар, плазма деген зат бар, кандан жасалат. Ошол биз плазма деген дарыны биз колдонобуз да. Кандын көп агышы менен мүнөздөлгөн гемофилия дарты менен ооруган бейтаптар кокусунан катуу жыгылуудан, урунуудан этият болуусу зарыл. Кан факторунун жетишсиздигин толуктап, туура тамактанууну эреже кылуу керек. Тамактануу режимине мындай түздөн-түз тиешеси жок бул ооруда. Негизи албетте бейтаптар, негизи кан оору бейтаптары тамактануу жагынан албетте мындай витаминдери жана микроэлементтери бай, мындай белоктору толук көлөмдө болгон тамактануусу зарыл кылынат. Себеп дегенде иммунитети да начар төмөн болот бул бейтаптарда. А бирок сиз айткандай алдын алуу чаралар албетте эгер дарылардын жетишсиздигине байланыштуу травматизмден этият болуш керек. Себеп дегенде мисалы үчүн бейтап эгерде бир жерин уруп алса, сөзсүз түрдө ошол жерде гематома же гемартроз болуп калышы мүмкүн. Эгерде башын уруп алса, тилекке каршы ошо мээге кан кетип калышы мүмкүн. Бул ошол албетте ошол дагы деле кайрадан ошол дарынын жетишсиздигинен болот да. Эгерде дарылар болсо, анда мисалы үчүн башка мамлекеттерде бул бейтаптар спорт менен машыгат.
спорттун ар түрдүү эмелери түрлөрү менен машыгат. Себеп дегенде бул дарыны колдонуп туруп, анан эч кандай мындай кыйынчылык жок да. Алардын демек канагуулары болбойт учурда. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат. Дарылануудан чочулабай, тартынбай, намыстанбай, дарттын алгачкы белгилерин байкагандан кийин тийиштүү адистерге кайрылууну эсиңизден чыгарбаңыздар.